Кызыкпайсыңар өзүңүздөр. Кечирип коесуздар айрым депутаттар. Мен мына азыр кээ бир суроо берип аткан депутаттарды көрө элекмин көптөн бери мен бул жыйындар залынан көрө элекмин. Анан көбүнчө ушул жерде маселе каралып атканда чыгып кетесиңер. Бирөө суроо берип атса, укпайсыңар да келип туруп кайра эле ошол берген 10 депутаттын суроонун 11-чи болуп берип убакытты аласыңар. Бүгүн 7-чи чакырылыштагы жогорку кеңештин депутаттары 2023 жылдагы 1-чи жыйынын өткөрүштү. Анда төрага Нурлан Шакиев айрым депутаттарга эскертүү берип, буга чейинки өткөн жыйындарга катышпаган эл өкүлдөрүн сынга алды. Ошондой эле Шакиев депутаттарды парламентте каралып жаткан маселелерге дыккат көңүл бурууга чакырды. Отургула бул жерде катышкыла, түз иш бердиңер да аткаргыла. Анан кийин чыга калып эле мен билбеппин, көрбөппүн, мен мындай кылам, сунуш берем, четке как деген бул туура эмес, урматтуу депутаттар. Анда силер принципиально катышкыла ар бир ошондой маселелер каралып атканда. Парламентте эч качан мындай маанисиз маселе каралбайт. Бул жерде каралган маселелердин бардыгы маанилүү. Бүгүнкү жыйындын күн тартибинде 14 мыйзам долбоору каралган. Алгач эл өкүлдөрү коомчулуктун кызуу талкуусуна жем таштаган Кыргыз Республикасындагы лицензиялык уруксат берүү тутуму жөнүндө мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу мыйзам долбоорун биринчи окууда карашты. Аталган мыйзам долбоору такси кызматтарын милдеттүү түрдө лицензиялоого багытталган. Мыйзам долбоорунун демилгечиси министрлер кабинети болуп, ички иштер министрлиги иштеп чыккан. Лицензиялоону киргизүү, автотранспорт тармагындагы жумуштарды координациялоо жана жөнгө салуу маселелерин чечүүгө, транспорттук кызматтардын рыногуна кесипкөй жана компетенттүү ташуучулардын келишине, ташуучулар менен транспорттук, лицензиялык жана башка мыйзамдардын сакталышын контролдоого жана бузуучуларга таасир берүүчү чараларды көрүүгө мүмкүндүк берет. Жол кырсыктарын азайтуу жана такси кызматтарын тартипке келтирүүнү көздөгөн мыйзам долбоорунда лицензия алуу үчүн айдоочунун 3 жылдык тажрыйбасы, техникалык кароодон өтүүсү, камсыздандыруу, патент жана социалдык фондко төлөм талап кылынат. Лицензия берүү сол рулдуу автоунааларга гана тиешелүү, оң рулдуу унааларга берилбейт. Аталган мыйзам күчүнө кирсе, лицензиясы жок иштеген таксисттерге 5500, фирмаларга 17000 айып салынат. Эгер 3 жолу мыйзам бузуу катталса, такси фирмасынын лицензиясы токтотулат. Бул мыйзамды эгерде биз кабыл алып берсек, оң рулдагы машинелер такси кыла албай калат да, таксовать эте албай калат. Алар эмне кылат? Бир заматта эле жумушу жок калып, үй бүлөсүн кантип багат? Азыр бул мыйзам толку ушул иретке келтирүү, учетко алуу, тартипке келтирүү гана. Жанакы биз атайын өкмөттө түзүлгөн иш тобу бул боюнча иштерди иштеп, сиздерге сунуштарыбыз менен келебиз. Ал эми жогорку кеңеште каралган дагы бир олуттуу маселелердин бири чет жакта иштеп жүргөн кыргыз жарандарынын чечилбей келе жаткан көйгөйлөрү болду. Бир гана көйгөйлүү маселе ушу мамлекет тарабынан кандай мындай мыйзамдуу жол менен бизге шарт түзүп берсин гана деп суранат да. Ошол эле диаспора, консулстволор, кирди чыкты маселелер, регистрация боюнча. Азыркы күндө регистрация боюнча кандай болуп атат, кирди чыкты, канча ай туралат, кандай жеңилдиктерди карадыңыздар могу акыркы айларда? Биздин жаран Россияга баргандан кийин эч кандай регистрация болбойт. Ал 30 күн эркин жүрө берет. 30 күнүн ичинде барып регистрацияга туруш керек. Бул бир. Андан кийин после регистрация 3 айдын ичинде барып жумушун таап, жумушка орношуп, ошол жерден договорду алып келиш керек. Ошол эле экили документ керек да, негизи. Мындан тышкары парламент жыйынында сот укук маселелерине байланыштуу жарандардын кайрылуусун эске алуу менен өлкөдөгү судьялардын ишмердүүлүгү да сынга алынды. Көпчүлүк учурда биринчи же шаардык сотто, райондук сотто, областтык сотто же акталып, же караланып келип, жогорку сотко келгенде акталгандар кайра караланып калып атат, жазаланып. Акталып келгендерге кайра сот тескери өкүм чыгарып коюп атат. Эмне областтык, райондук соттор башка мыйзам менен, жогорку сот башка мыйзам менен иштейби? Жазык процессуалдык кодексте жана жазык кодекстерине, граждандык кодекстерге өзгөртүү кирип, азыр мына талкуулап атышат. Биз киргиздик ошонучу. Мен сиздердин алдыңыздарда ушу бетим кызарбасын деп, ошону жетишип калайын деп. Потому что баягы мен биринчи келгенде эсиңиздерде бар да, айткансыздар, мыйзамдарга мына демилгени берип атабыз. Өзгөртүү толуктуу киргизгиле деп. Биз киргизгенбиз. Азыркы учурда талкууда жүрүп атат. Комиссиянын составында прокурорлор билишет анычы. Ушундайбы прокурорлор,
талкууланып атат мына. Жыйындын жүрүшүндө мамлекеттик жана муниципалдык кызмат көрсөтүүлөр жана жарандардын кайрылууларын кароо тартиби жөнүндө да мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизүү каралды. Соңунда эл өкүлдөрү жыйында айтылган сын пикирлерди тийиштүү жетекчиликтер карап чыксын деген сунуш берилди. Гүлдана Момунова, Калыс Өмүралиев, Регион телеканалы, Бишкек шаары.